Урматтуу bir тууганым. Мен сага окшошмун, сен мага окшошсуң. Дээрлик кыргыз элинен бири-бирибизге bir абдан окшошкон жерибиз бар. Биз абдан боорукер адамдарбыз. Жакшы эле боорукер адамдарбыз. Бирөөнүн кайгысына чыдап тура албайбыз. Мына азыр социалдык тармактардан көп учурда апам сактап калгыла деп жаш балдар ыйлап атканын, балам эптеп сактап калайлы деп энелердин ыйлап атканын көрүп, сенин кыйналып атканыңды билем. Мен да кыйналып атам. Жалпыбыз эле кыйналып атабыз. Ошолорго кимдер жардам берип атты экен? Ошол балдар жакшы уюштура албай калып атканы бар. Өмүрүн сактап калгандары бар, сактай албай калгандары бар. Жардам болсо да кечигип жетип калганы бар. Ошондуктан урматтуу bir туугандарым, асыл таштан акыл жаштан деп bir Айбек Алимов деген жигит, анан дагы эле биздин баягы Абдулла Ташиев дегенибиз жигитибиз ушул мынау сотовый операторларда элдик салым деген bir тариф уюштурсак дейт да. Ал ошол тарифте как ар дайым кысындай эле бирок күнүгө 1 сомдон алып турса дейт да, ар бир кишиден 30 сом. Эми буга каалоочулар кошулат, зордук эмес. Мен ойлойм 10 миллион сим карта бар экен дейт. Ошонун бизге миллион эле катышып турса ойлонуп көрүңүздөр, күнүгө 1 миллион сом түшүп турат экен. Bir ayda 30 milyon. 1-2 ayda эле $1 million. Ошондой bir туугандарыбызга бул өтө чоң садака болот эле. 1 сомдон. Эми буга, конечно, студенттер, окуучулар катышпаса болот. Эми 1 сом иштек эмес да. Баягы Максимдин бири звонок кылганда эле 60 тиынын алып коюп атканда деле чыдабадык беле bir туугандарым, а. Өзүбүздүн киндикти кеспесек болбойт, мамлекетте эле карап отура бергенде. Эми балким ошондой ооруларыбызды айыктырып алсак, бул эң чоң сооп, улуу элдин улуу кылган иши болот эле. 1 сомдон билинбей атып. Анан байлар балким өздөрүнчө дагы алардын счетуна акча которо бериши мүмкүн. А биз карапайым элдер 1 сомдон, күнүгө 1 сомдон, 1 айда 30 сом. Иштек эмеспи, кандай дейсиздер? Ушуну эми ошондой оорулар сакайтып алсак, балким биздин врачтар аябай күчтүү, Кыргызстандын врачтарын күчтүү деп аташат, дүйнөдө керек болсо. Мына казактар бизди күчтүү дейт. Бизге ошондой приборлор жок болуп атса керек. Ошондой приборлорду ала баштайт элек. Анан аларды да бүтүрүп койгондон анан ошо Абдулла Ташиевдин баягындай питомдук курам деген идеяларында ушуга кандай дейсиздер эл журтум? Бул улуу нерсе. Бул жерде уурлук болбойт. Анткени бул биз колубузга кармап турган нерсе эң акыркы техниканын жетишкендиги. Бул жерде бардыгы прозрачный болот. Болгон эле bir ошол жерде bir ошол эсеп кысапты кылып турган, анан ошолор bir чечим берип тура турган комиссиясы болсо болду туугандар. Ушуну элибиз дагы ушундай учурда самоорганизация деп коет экен. Мына өзүбүз менен өзүбүз уюшулайлы. Карапайым эл дагы кыбырай баштайлы туугандар. Эгерде сиздер ушуга макул болсоңуздар, ушул тарифти ачсак кандай дейсиздер? Ушул мен обращением болушунча поделиться эткиле бүт кыргыз эли уксун туугандарым. Буну идеяны колдойт менин элим чамасы. Эми кыйналгандардын кереги жок. Эми кээ бирлерге 1 айда 30 сом берип коюш иштекке турбаса керек.